Совет бийлиги орногондо айылдар салынып, биринчи мектеп курулат. Тагдырбы Айтурат энем Ат Баш айылында жашап калышат. Шундай босогон аттап, бир эле эки балам атырып калсачы деп кайдылы шундай болсун деп кайтып путумду таштап чыгып кеттим. Шол айткандай оюмдагы жүрөгүмдөгү сөз болду да. Экөө тең атылып кетти. Бирок мен үчүн аябай ушундай сонун жерлер таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин киндик каныбыз ушунда тамган. Менин чоң аталарым ушунда жашап өткөн, атам ушунда жашап өткөн. Түкүргөн колум титиргенинен. Германиядан түнү менен чыгып, Учуу айылга келсем, молдолор кызын күтпөйбүз деп чыр салып, Шайлыбек агай аларды кууп жибериптир. Мандайыңа жакшы эле. Да? Тоодо тунук булак белиң, булбусу андан учкан бубак белиң. Кайрылбай кайда кеттиң айтчы деги. Кыргызбы, тажикпи? Экөө тең чалыш. Кыргызчаны да билет. Анан райондо окуйт да, англис тилден агайлыкка окушат. Орусчаны билет. Хамма жокту билет да. Сүйлөшпөйбүз эми, просто бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Бизге ким коюптур сүйлөшкөндө. Жайдын жарык таңы белең, булбусу буз туйгуңдун шаңы белең.